Арыстан менен коен. Калың бадалдын арасында коен жашаптыр. Бардык коендордой эле ал коркок болчу жана өзүнүн ийнинен эч качан алыс чыкчу эмес. Бир жолу ал мынтип ойлонду. Ийинди жатып эч жака чыкпайм. Мындай жашоо көңүлсүз. Дүйнө жүзүндө эмне болуп жатканын көрүп келүү керек. Ийинден чыгып, туш тарапты карап, кайраттануу үчүн тиштерин арсайтып, чытырман токойго жөнөдү. Ага арыстан жолугуп калат. Коен коркконунан катып калды. Арыстан жакын келип, тиштерин кычыратып мындай дейт: "Калга түштүңбү, узун кулак? Эми мен сени жеймин." Коен өзүн жоготпостон арыстанды алдоону ойлоду. "Сенин эркиң", деди ал кайдыгер. "Жесең да болот, бирок мен сага ачып бере турган бир сырды билем." "Сырыңды айтып бер, батыраак." "Сен абдан күчтүүсүң. Мен сенин күчүңө ишенем. Бирок жакын жерде сени тытып салам деп бардык жерге мактанган башка бир арстан жашайт. Ага дегенде сен акыл эсине келтирип, аны менен жолугушсаң болот эле. Андан кийин мени жей берсең болот. Мен эч жака качпайм." Арстан абдан ачууланды. "Ал каякта? Мен ага алып бар." Коен аны биринчи эле кезиккен кудукка алып келет да мындай дейт: "Мына, бул жерде, өзүң карап көр." Арыстан сууда чагылышкан өзүн көрөт да ырылдайт: "Мен андан күчтүү эмесминби? Ал мени менен кармашкысы келеби? Мен азыр сага өзүмдүн күчүмдү көрсөтөм." Арыстан кудукка секирип түшүп, чөгүп кетет. Ал эми коен эч нерсе болбогондой секирип, андан ары чуркап кетти.